Салам достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, бүгүн Валентина Шевченко Хабиб Нурмагомедовго байланыштуу UFC жаңылыктарынан кеп кылып маалымат берели. Видеого лайк коюп, сөзсүз комментарий калтырып коюңуздар. UFC'нин жеңил салмагынын мурунку чемпиону, Eagle FC уюмунун азыркы президенти Хабиб Нурмагомедов Федор Емельяненконун катышуусунда беттеш өткөрүүнү каалап жатканын айтты. Эгер Junior Dos Santos Yorgan De Castroну жеңип алса, мен анын Федор менен беттешин уюштурууну каалап жатам. Мен досум Скотт Кокер менен сүйлөшүп көрүшүм керек. Анткени Федордун Беллатордо келишими бар да. Алардын планы кандай экенин билбейм. Бирок биз бул тууралуу сүйлөшүп, бир пикирге келип кызыктуу тарых жазсак болчудай, деди Хабиб Нурмагомедов. Эми анын ою ишке ашабы же жокпу, азыр айтуу кыйын. Бардыгын Беллатордун жетекчиси Скотт Кокер чечиши керек болот. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Кыргызстандык Валентина Шевченко UFC 275 мелдешинде 57 кг салмагындагы чемпиондук курун 7-чи рет коргоонго аракет кылат. Биздин чемпиондун атаандашы 28 жаштагы бразилиялык Тайла Сантос экени белгилүү болду. Карьерасын 2013-жылы баштаган мушкер акыркы 4 беттешинде каршылаштарын ишенимдүү жеңип келе жаткан учуру. Жалпысынан ММА карьерасында 19 беттеш өткөрүп, анын ичинен 18-inde жеңүүчү болуп чыккан. Өзүңүздөр байкагандай оңой эмес атаандаш. Карьерасындагы жалгыз жеңилүүсү 2019-жылы UFC'деги дебюттук беттешинде болгон. Анда Сантос италиялык мушкерге калыстардын чечими менен утулуп калган. Бирок андан бери UFC'ге көнүп, катары менен 4-өн өттү. Акыркы кармаштарында Роксан Мадафери менен Джоан Калдервудту жеңип алган. Ал эми биздин Валя өз салмагында рекорд артынан рекорд жаңыртып, курун коргоп кубандырып келатат. Анын үстүнө акыркы беттештерин техникалык нокаут менен утуп келүүдө. Сантос Бразилия мушкерлерине мүнөздүү болгон партерде мыкты. Атаандашты жерде көзөмөлдөп, өзүн жакшы көрсөтүп келет. Бирок Валяга тейкдаун жасай алабы деген суроо бар. Анткени Шевченконун күрөшүдө азыр бир топ жакшырган. Эң башкысы мекендешибизге ийгилик каалайбыз. UFC'нин комментатору Дэниел Кормье жеңил салмактагы азыркы чемпион Чарльз Оливейра Ислам Макачевди утуп ала турган болсо, анын Хабиб менен беттешин көргүсү келерин айтты. Өз кезегинде Хабиб досу Карименин сөздөрүнө комментарий берди. Билесиңерби, DC дайыма оюндарда ойногонду жакшы көрөт. Бул жигит жада калса ММА'де да ойноп жатат. Бирок чынында бул беттеш фанаттар үчүн кызык болмок, өзгөчө бир көркөм драма болор эле. Ислам утулса, мен өзүмдү кандай сезем айтыш кыйын. Анткени бул өтө эмоционалдуу учур болмок. Биз өмүр бою бала чактан бери чогуу келатабыз, деди Нурмагомедов.